Ош шаарындагы Аль-Мансур кафеси толугу менен бузулду. Бул тууралуу 12 майда шаар мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык бузуу иштери шаар мэри Жанар Акаевдин тапшырмасына ылайык жүргүзүлгөн. Учурда аталган аймакта курулуш калдыктарын тазалоо, таштандыларды чыгаруу жана аймакты иретке келтирүү иштери жүргүзүлүүдө. Булак Суперкежи. Милиция автобуста кызга ырдык көрсөткөн кишини аныктоо иштерин жүргүзүүдө. Милиция Бишкектеги автобуста кызга ырдык көрсөткөн эркек кишинин өздүгүн аныктоого киришти. Социалдык тармактарга коомдук унаада тартылган видео тарады. Анда эркек киши кызга атайын жабышып турганы көрүнөт. Видеонун автору ага эскертүү бергенден кийин ал автобустан түшүп кеткенин айткан. 1-май райондук ички иштер башкармалыгы бул факты каттоого алынганын, тергөөгө чейинки текшерүү башталганын жана бардык зарыл иш-чаралар жүргүзүлүп жатканын билдирди. Булак Суперкежи. Ошол кантип болсун, Кеминде тез жардамдын айдоочусу бейтаптан күйүүчү майдын чыгымын сурады. Бүгүнчү облустун Кемин районуна караштуу Кызыл Октябрь айыл аймагынын тургундары менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусу өттү. Жергиликтүү тургун жыйында ооруканада болгон окуяны ортого салды. Анын айтымында тез жардам кызматынын унасынын айдоочусу Кеминден Токмокко барганга чейинки чыгымды төлөп берүүнү талап кылган. Менин кызым жакында төрөдү. Кемин районундагы төрөт үйүнө келип, дарыгерлер атайын которуу менен Токмокко жиберип жатышат. Эшикке чыгып, тез жардам мунасына салышса, күйүүчү май куйгула деп жатат. Ушул кантип болсун? Шаардык төрөт үйүнө барсак, жарым сааттык эле өмүрү калыптыр дейт. Умбем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз, которобуз. Протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Ушундай жоопкерчиликсиздиктен аялдардын өлүмү көбөйүп жатат да, деди тургун. Ага улай жолдошунун бөйрөгү ооруп, шишип, ооруканага барса, жылына 2 гана ирет дарылана турганын айтып жатышканын билдирди. Облус жетекчиси Элкинбек Ашырбаев тийиштүү тапшырмаларды берип, изилдеп, күнөөлүүлөргө чара көрүүнү тапшырды. Булак Суперкежи. Ташиевдин ордуна Адылбек Касмалиев шайланды. Бүгүн Кыргыз футбол биримдигинин президенти болуп, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев шайланды. Касмалиев бул чоң жоопкерчилик экенин айтып, Кыргыз футболунун деңгээлин көтөрүү үчүн бардык күч аракетин жумшай турганын билдирди. Ал эми Кыргыз футбол биримдигинин аткаруу комитетинин мүчөлөрү болуп, Акылбек Маматов жана Жохан Эралханов шайланды. Алардын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 2030 жылга чейин созулат. Эскерте кетсек, 15 апрелде уюмдун жыйыны болуп, анда УКМКнын мурдагы башчысы Камчыбек Ташиев Кыргыз футбол биримдигинин президенти кызматынан кеткенин жарыялаган. Ал 2024 жылдын 19 февралдан тартып биримдикти жетектеп келген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму хантавирус 7 адамдан аныкталганын билдирди. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму MV Handius круиздик кемесиндеги жүргүнчүлөр арасында 9 адамдан хантавирус инфекциясы аныкталганын билдирди. Уюмдун маалыматына ылайык анын ичинен 7 лабораториялык тастыкталган. Бүгүнкү күндө 9 учур катталып, анын 7 тастыкталды. Алардын ичинен 3 адам каза болду деген брифингде Дустунун өкүлү Оливия Леполен. Буга чейин Нидерландка таандык MV Handius лайнеринде хантавирус жайылганы маалым болгон кеме Аргентинадан Кабо-Вердеге багыт алган. 10 майда кеме Тенерифке келип, жүргүнчүлөрдү жана экипажды эвакуациялоо башталган. Булак Суперкежи.